Өзгөндө өз атасы 17 жаштагы кызын зордуктоого шектелип жаткан окуянын чоо жайы. Буга чейин Ош облусунун Өзгөн районунда өз атасы 17 жаштагы кызын зордуктоого шектелип жатканы маалымдалган. Ал эми кыздын зордукталганы азырынча тактала электигин облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, милиция Өзгөн районунун Баш Дөбө айыл аймагына караштуу Кошкоргон айылынын 45 жаштагы кыздын тайэжеси арыз менен кайрылган. Арызда 19 апрель түнү болжол менен саат 22:00 чамасында 17 жаштагы кызды өзүнүн үйүндө 45 жаштагы атасы кызынын алсыз абалынан пайдаланып зордуктап койгондугун жазган. Аталган арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Териштирүү жүрүшүндө өспүрүм кызды Өзгөн райондор аралык социалдык эмгек өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн баш кадиси суракка алган учурда төмөнгүлөрдү айтып берген. 19 апрелде болжол менен саат 22:00 чамасында каршылык көрсөткөнүнө карабастан жыныстык катнашка болгондугун көрсөткөн. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, чиймелер чийилип, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Шектүү өз көрсөтмөсүндө кызынын айткандары чындыкка дал келбейт деп билдирген. Алгач соттук медициналык экспертизанын алгачкы текшерүүсү боюнча кыздык белгиси бузулбагандыгы белгилүү болгон. Ошондой болсо да дүдөмүк ойлор пайда болбош үчүн кошумча кайрадан экспертиза дайындалган. Учурда биологиялык экспертизанын бүтүмү чыга элек. Биологиялык экспертизанын жыйынтыгы менен кандай аракет болгону такталат. Ар тараптуу иликтөө максатында жабырлануучуга жана арыз ээсине карата да соттук психологиялык экспертиза дайындалган. Жабырлануучу кыздын апасы Орусияда иштеп жаткан. Тергөө амалдары жүрүп жатат деп билдиришти Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан. Ойноштук кылган аялды айылдын аялдары чогулуп сабап салышты. Хорезм облусунун Кушкупир райондук соту сама суд уюштуруп, кызды сабаган аялдардын тобуна өкүм чыгарды. Бул тууралуу Өзбекстандын ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын басма сөз катчысы билдирди. 2020 жылы 9 июнда кечке жуук Хорезм облусунун Кушкупир районундагы Акдорбанд айылынын аялдары 20 жаштагы кызды сабашкан. Бул ишке баргандыгынын себеби кыз аялдардын биринин уулунун үй бүлөсүн бузуп жаткандыгына түрткү болгон. Алгач төртөө кыз менен урушуп, андан соң таяк менен андан кийин чачын кыркып, денесине жеңил жаракаттарды келтиришкен. Аялдарга карата кылмыш жаза кодексинин адамдардын тобу тарабынан жасалган бейбаштык негизинде 277-берененин 2-бөлүгүнүн Б жана Г пункттары боюнча кылмыш иши козголгон. Жабырлануучунун аялдарга эч кандай дооматы жок экендигин эске алып, Кошкупир районунун соту аялдардын 3-өөнү 1 жыл 6 айга, 4-сүнүн эркиндигинен 1 жылга ажыратты. Гүлзат Мамытбектин мурдагы жолдошу сот анын издөөдө жүргөнүн эске алып, балдарды мага өткөрүү чечимин чыгарган. Өзүн кыргыздын Деми атаган Гүлзат Мамытбек бир канча убакыттан бери коомчулуктан оолак болуп кетти. Пандемия башталганда Орусияда жүргөн ырчыга алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатканы маалым болгон. Ал бул иштин артында мурдагы жолдошу Талант Курманкулов турарын айткан. Гүлзат Мамытбек менен мурдагы жолдошу балдарды камкордугуна алып калуу үчүн соттошуп, чечим ырчынын пайдасына чечилген. Бирок балдар азыркы тапта атасы менен жашап жатканы Талант Курманкулов тарабынан белгилүү болду. Айтымында Гүлзат Мамытбектин кайсы жакта жүргөнү белгисиз. Чүй облустук соту ишти карап чыгып, Гүлзат көптөн бери балдар менен болмок түгүл, алдамчылык беренесинин негизинде издөөдө жүргөндүгүн эске алып, балдарды мага өткөрүп берүү чечимин чыгарган. Соттун чечими күчүнө кире электе Гүлзаттын туугандары балдарды мага өздөрү беришти. Өткөн жылдын октябрь айынан баштап балдар мени менен жашап жатат. Облустук сот Сокулук райондук сотунун чечимин жокко чыгарган, деди ал. Гүлзат Мамытбек менен Талант Курманкулов расмий түрдө 2016-жылы ажырашкан. Алардын ортосунда 3 баласы бар. Улуусу Талант мырза менен экөө ырчы айым менен калган.